Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Келиңиздер, бүгүнкү сабакты баштайлы. Бүгүн бизде аябай маанилүү тема. Бул жашоодогу эң маанилүү адам жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз, өзүбүз жөнүндө. Так, келиңиздер, микрофонду өчүрөлү. Сабакты микрофонсуз көрөбүз, Хорошо, келиңиздер, баштайлы. Мен бул жерге презентацияга өзүмдүн номер телефонуна кошуп койдум, себеби эгерде кандайдыр бир суроо болсо, же отзыв жазгыңыз келсе, же дагы кандай бир тема мындай сунуштагыңыз келсе, мага WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Келгиле айдайым ушундай теманы сүйлөшөлү деген бир мындай сунуштарыңыздар болсо дегеним да. Так, же кандайдыр бир сурооңуздар болсо дагы жазсаңыздар болот. Так, бул эми Ливанте компаниябыз жөнүндө бир аз маалымат. Келиңиздер, любовь к себе. Любовь к себе деген эмне? Өзүбүз. Так, звук выключим. Мамам да кириптир эфирге. Что такое любовь к себе? Биздин бүгүнкү темабыз. Өзүбүзгө болгон сүйүү. Бережное отношение к себе, к своему внутреннему миру. При этом вы остаетесь способными сопереживать другим. Биз көп адамдар мынтип адаштырабыз да. Мисалы үчүн өзүбүзгө болгон сүйүүнү жана эгоизмди көп адамдар мынтип туура эмес ойлошот да. Өзүн жакшы көрсө эле, бул эгоист деп кичинебизден ошентип көнүп калганбыз, мээбизге куюп койгон, Сен эгерде өзүңдү жакшы көрсөң, сен эгоистсиң. Карагылачы кандай эгоист деп айтышчу бизге, туурабы? Ошондуктан биз ушул эки терминдин азыр айырмасын тереңирээк карайбыз. Айырмасы кандай? В чем разница между любовью к себе и эгоизмом? Эгоизм деген эмне? Бул мага бир нерсе керек болсо, мен ошону башка адамдан талап кылам жана башка адамдын потребностин игнорирую. Башка адам эмнени каалап атат, эмнени сезип атат, мен аны ойлонбостон эле өзүмдү гана ойлонуп жатамын. Бул эгоизм. Эгоизмдин мисалдарын келтирип кетели. Мисал үчүн эгоизм, мен жолдошум жумуштан чарчап келсе дагы, сен мага көңүл бөлбөй атасың деп айтканым, мисал үчүн анын эмне болду, жумушунда проблема болдубу, же балким оор ситуация болуп атабы, аны сурабастан эле просто өзүмдү ойлонуп атамын, И начинаю требовать. Кел сен муну кыл, же болбосо мисалы үчүн жолдошумду эмес, курбу кызымды деле, давай менин проблемамды чеч деп требую. Бул эгоизм. Эгоист адам башка адамдарды өзүнүн функцияларын жабуу үчүн колдонот. Ал эми человек со здоровой самооценкой заботится о себе самостоятельно, да? Бул айырмасы болот. Өзү жакшы көргөн адам ал өзүн коргойт жана өзүнө керектүү так, звукту өчүрөбүз. Кимде звук болот? Өзүнүн потребностьтарын жабат. Анан өзүбүзгө суроо беребиз. Мен азыркы кылып аткан нерсем, мен өзүмдү сакташ үчүн кылып атамынбы, же башка адамды заставлять этиш үчүн кылып атамынбы? Мына ушундай чоң айырма болот да. Анан мындай дагы болот да. Биз өзүбүздү мындай кандай десек, өзүбүздү тандап баштаганда башка адамдар бизди эгоист деши мүмкүн. Эмне себептен мындай болот? Мисалы үчүн, балким мен мурун аябай удобная болчумун, анан менден карызга дагы акча сураса дагы, же муну кылып койчу десе дагы, дайыма макул боло берчүмүн. Анан бир кезде мен өзүмдү тандап баштаймын, өзүмдүн границамды коргоп баштаймын, Анан мен андай адамдарга жок десем, ал адам мени эгоист деп айтат. Эмне себептен? Себеби ал мени эгоист деп койсо, мен өзүмдү күнөөлүү сезип туруп, кайра эле ага керектүү нерсени кылып баштаймын, туурабы? Эгоист десе мен тартынып кетемин, уялып кетемин, чувство виныга түшүп кетемин, күнөөлүү өзүмдү сезип туруп эле, анан кой деп кайра ошол адамдын потребностьтарын аткарып баштаймын. Вот, мне неудобно, чтобы ты перестал быть удобным для меня, и я пытаюсь тебя вернуть. Көрдүңүздөр, Анан бизди эгоист деп ким айтат? Өздөрү эгоист болгон адамдар бизди ушинтип айтышат. Сен эгоистсиң деп бизди бирөө айтса, бул манипуляция.
Келиңиздер глубже карайлы, тереңирээк. Эгоизмдин түйүндө эмнелер жатат? Жана эмне себептен биз өзүбүздү жакшы көрбөйбүз? Негизи, что такое любовь к себе? Давайте чатка жазабыз. Ким өзүн жакшы көрөт? Биз баарыбыз ойлойбуз, мен өзүмдү жакшы көрөм деп. Бирок азыр мен эгерде тереңирээк силерге симптомдорду айта кетсемин, өзүңөрдү тааныйсыңар да. Мен да өзүмдү жакшы көрбөйт экенмин депчи. Келгиле признактарды айтып кетейин. Эгерде биз ставим других выше себя, да, их потребности, өзүбүздүн потребностьторубузду аткарбай, анын ордуна башка адамдардын потребностьторун өйдө койсок, демек биз өзүбүздү жакшы көрбөйбүз. Бул биринчи признак. Андан кийинкиси, ким эс алганда өзүн күнөөлүү сезет. Барбы ушундай адамдар арабызда? Эс алып атып эле, анан мисалы үчүн балким эс алууга кеттик, анан эс алып жатып эле өзүбүздү күнөөлүү сезип кетебиз. Мен ушундан көрүү башка нерсе кылсам болмок, иштесем болмок деп. Ким өзүн күнөөлүү сезип кетет? Эс алып атканда жазып кетиңиздер. Дальше. Игнорировать свои потребности и чувства. Мен мисалы үчүн бир нерсени каалап атамын, анан ошону игнорирую. Ошого көңүл бурбаймын. Бул даже элементарно майда чүйдө нерселерден дагы турат да. Барыңыздарга салам дейт, салам. Майда чүйдөлөрдөн да башталат. Мисалы үчүн эң эле биринчиси бул мисалы үчүн мен курсагым ачты, бирок мен чыдап жүрөм. Балким мен кызматта жүрөмүн тойдо, анан курсагым ачты, анан мына азыр баары столго отурганда, анан өзүбүз отуруп чай ичкенде тамак жеймин деп өзүмдүн потребностимди игнор кылып атам да, мындайча айтканда. Дагы кандай? Бул мисалы үчүн эң эле элементарный, азыр мындай жалпак тилде биз мындай жөнөкөй нерселерден баштайын. Туалетке баргым келип атат, бирок барбай жатам, Дагы эмне? Мага бирөө туура эмес мамиле жасап жатат, мен ошону чыдап атамын. Это тоже не любовь к себе. Терпеть плохое отношение к себе. Считать, что любовь или заботу нужно заслужить. Мисалы үчүн бир нерсени биз алгыбыз келет, анан ошон үчүн мен эмне кылышым керек деп ойлонобуз, Мисалы үчүн эс алууга баргыбыз келет, анан ушу эс алууга барыш үчүн мен эмне кылышым керек? Как мне это заслужить? Мен кандай кылганда ушуга барат элемин? Анан көптөр мисалы үчүн өздөрү ошону байкабайт, бирок эс алууга барыш үчүн оруп калыш керек, Кейбир адамдар. Кейбир адамдар жөн эле эс ала албайт. Мисалы үчүн болду, мен иштедим, эми эс алайын деп ойлонбойт. Алар эмне кылат? Качан мен оруп калганда ошондо гана эс алам деп ойлошот, Анан ошол эс алганга чейин иштеп жүрө беришет. Анан гана оруп калганда эс алышат, укташат, өзүн ошондо күнөөлүү сезбейт. Эгерде мындай жөн жай учурда жата берсе, эс алса, анда өзүн күнөөлүү сезет. Мен сүйлөп аткандарым угулуп атабы, плюс коюп коесуздарбы? Мама чат не может найти, да? Плюс, хорошо, угулуп атыптырмын. Хорошо, уланта берейин. Мама ищет чат, азыр мама жардам берип коюнчу. Сообщениянын сүрөтү бар да, ошону бассаңыз чат ачылат. Бир туруп жеңемди чакырып коет. Бир туруп. Хорошо, макул азыр. Можно микрофон включить. Не болду, мам? Мам, бүгүн Нормально. Нормально все? Кирип алдым. Таптым дейт. Хорошо. Все, чатка жазып, активдүү отурабыз. Анда микрофонду өчүрө берейин. Мамды көрүп эле кыжалып болуп кетип атпаймынбы? Бир нерсени таппайт, баскылап эле. Все, азыр улантабыз. Таптым дейт, жакшы. Хорошо. Дальше. Ошондо биз кандай кылабыз? Өзүбүзгө эс алуу бербейбиз, Мен азыр өзүмдү эстеп көрсөм, мен 21-жылы келин болуп жүрчүмүн да көлдөчү. Анан ушул сабакты мен биринчи жолу Самара Кеңешованын сабагынан көргөм, эфириненчи. Анан биз өзүбүздү качан жакшы көрбөйбүз? Ал кезде мен ойлочумун да, мен өзүмдү аябай эле жакшы көрөм депчи. Мен самооценкам аябай жогору, менде андай проблема жок деп айтчумун. Корона тагып жүрчүмүн. Анан ушул сабакта мен өзүмдү аябай тааныдым да.
признактарды айтып кетип атканда, ушул менмин деп, азыр мен дагы бир нече признактарды айтып кетем да, шашпай туруңуздар. Бул да мен жөнүндө экен, бул да мен жөнүндө экен, бул да мен жөнүндө экен деп. Анан мен ошондо өзүмдү такыр жакшы көрбөгөнүмдү түшүндүм да. Азыр да балким сиздер өзүңүздөр тааныйсыздар. Дальше. Не замечать собственных достижений. Биз өзүбүз кандайдыр бир ийгиликтерге жетсек, ошону байкабайбыз. Башка адамдардын ийгиликтерин аябай байкайбыз да. Жада калса өзүбүздүн кичинекей балдарыбыз мисалы үчүн жөрмөлөп басып, андай-мындай туура бир нерселерди кылып атсак, биз алардын минус жагын көрүп алабыз дагы, анан мисалы үчүн до сих пор сүйлөй элек же жөрмөлөй элек деп эле минус жагын көрө беребиз. Балким ал оорубай, ден соолугу чың болсо дагы ошолорду байкабайбыз да. Анан ошондой эле өзүбүздүн дагы плюс жактарыбызды байкабайбыз, минус жактарыбызды аябай байкайбыз да. Бул дагы ушул бир симптом. Дальше. Неочевидные признаки. Биз бирөөдөн такыр жардам сурай албайбыз. Эмне себептен? Себеби биз кичинекей кезибизде жардам сураганда ушул жардамды албай калганбыз балким, же өзүң кыл деп мындай кандайдыр бир отказ укканбыз да. Ошондо биз мен мындай жардамды сурасам, мени жактырышпайт экен. Мен ушунун баарын өзүм кылышым керек деген установка болуп калганбыз. Ким такыр жардам сурай албайт, ким баарын өзү кыла берет. Бир нерсе жардам керек болсо дагы эч кимге жазбайт, чалбайт, өзү жасаганга аракет кыла берет. Барбы ушундайлар? Мен дейт. Ооба. Ушундай. Мен өзүм да ушундаймын. Ооба, мен го дейт. Баарыбыз эле ушундай болсок керек. Кээ бир адамдар мындай жардамды оңой эле сурашат да, муну кылып койгулачы, муну тигинтип койгулачы деп жакшы жумшашат да. Анан же бирөө мисалы үчүн намыстанып кетем дейт. Бирөө жардам сураса, биз баш отубуз менен кирип кетебиз, сүйүнүп эле жардам беребиз. Себеби биз бирөөгө жардам берип атканда ал бизди жакшы көрөт деп түшүнөбүз да. Анан ошондуктан биз жардам бергенден тартынбайбыз, жардам сурагандан тартынабыз, коркобуз, Анан ойлойбуз, ушундан көрө өзүм эле кылып коеюнчу деп. Жардам сураганды билбейт. Дальше. Рационализация плохого поведения к себе. Эгерде бизге бирөө туура эмес мамиле кылса, биз ошол эмнеге мага туура эмес мамиле кылды деп себеп издейбиз. Мисалы үчүн өзүн жакшы көргөн адам эмне кылат? Эгерде ага туура эмес мамиле кылган болсо, ал жерден кетип калат. Туурабы? Эгерде өзүн жакшы көрбөсө, ал мынтип причина издейт да. Бул эмне себептен мындай кылды экен? Балким мен да бир нерсе туура эмес айткандырмын, же эмнеге мындай деп. Мисалы үчүн терапияга дагы мага ушундай клиенттер көп келет. Ал өзүнүн маселесин айтып берет, анан мындай болуп атат менин жашоомдо. Анан эми мага айтыңызчы, ал мага эмнеге ушундай кылды? Мен айтам да, сиз ушу причинаны билсеңиз, эмне кыласыз? Зачем тебе эта причина деп сурайм да. Мисалы үчүн, ал сизге кол көтөрдү, же ал сизге измена кылды, же ал сизге билбейм, бир нерсеңизди да мурдап кетти, бир курбуңуз, досуңуз. Анан ушуну эмнеге кылды деп ушундай адам издей берет да. Себеби эгерде балким ошол причинаны таап калса, болду. Дальше можно любить деп жашай берет да, чыдап жашай берет. Дальше. Комплименты вызывают неловкость, желание возразить. Ушундай адам, өзүн жакшы көрбөгөн адам комплимент укса эле, жок, андай эмес деп макул болбой, өзүн бир кызыктай сезе берет. Барбы арабызда ушундай адамдар? Сен арыктап кеттиң, же мындай сонун көйнөк алыптырсың десең да, жок, андай эмес деп жооп бере беришет, Болбосо жакшынакай турат, сулуу кийинип турат, чын эле арыктады, бирок сен ушундай жакшы деп бир нерсе комплимент укса эле, жок, андай эмес деп мындай жок дей берет да. Ашыкча, уялчак деп коебуз, мындай адамдарды. Терпение неудобств. Кандайдыр бир жашоосунда ыңгайсыздык болсо, ошого чыдап жашай берет. Мисалы үчүн, кошунасы музыканы катуу коюп, кутуруп атса деле, чыдап жашай берет, эч нерсе болбойт. Бул эле эмес, ким жашоосунда, үй бүлөсүндө кимдир бирөө кандайдыр бир неудобство келтирсе деле, макул, эч нерсе эмес. Мен чыдай берем. Мен анан өзүн мындай аябай күчтүү, анан чыдамкай адам деп эсептейт да бул адамдарчы. Ушундай адамдар бар, арабызда. Мен аябай чыдамкаймын дешет. Дальше. Откладывание жизни на потом. Жашоосун кийинки учурга мындай откладывает постоянно. Анан кылам, анан алам.
Анан барам, анан иштейм, анан эс алам. Мен качан ушул жашоодо балдарым чоңоюп кеткенде ошондо анан өзүм үчүн жашайм деп ойлойт. Мисалы үчүн мен ушул жерде өзүмдү тааныгам да, аябай. Мен ошо айылда жашап жүргөндө ойлой берчүмүн. Мен шаарга барганда анан жакшы жашайм депчи. Ошол эле жерден мындай бактылуу жашаганды билбейт экен элемин. Анан мынтип ойлочумун. Мен качан балдарым чоңойгондо ошондо өзүм үчүн жашайм, ошондо сабактарды окуйм, ошондо иштейм деп дайыма эле өзүмдүн жашоомду кийинкиге түртө берчим да. Кийин бактылуу жашайм деп. Азыр мисалы үчүн бактылуу жашаганга негизи тоскоолдук бул өзүбүз эле экенбиз да. Биз өзүбүзгө ушул тоскоолдуктарды ойлоп табат экенбиз. Себеби ар бир эле адам ушул жашоодо бактылуу жашаш керек экен деген ойго келгенде мен уже тоскоолдук, анан причина издебей баштадым да. Азыр мен мисалы үчүн тоже кызым кичинекей, 9 айлык. Ага карабастан өзүмдүн жумушумду иштеп, өзүмө жаккан, өзүм эмне кылгым келсе ошону кылып жашайм азыркы күндөчү. А мурун ойлой берчимин, анан потом депчи. Ушу балдарым кичине чоңое калсын, ушул кызым басып кетсин, мектепке барсын, анан минсин, анан шаарга көчөм, анан качан мен билим алганда, анан айфон алганда, анан акча көп болгондо ошондо жакшы жашайм деп жашагандар барбы азыр? Плюс коебуз чатка. Кийинки симптом. Внутренняя самокритика. Өзүбүздү өзүбүз урушабыз, өзүбүздү өзүбүз критикалайбыз. Бир нерсени туура эмес кылдың, ушуну башкача кылсаң болот эле деп. Мен мисалы үчүн бир таанышым бар эле жашоодочу. Коноктособуз, анан коноктор кеткенден кийин эле отуруп алып, мен муну туура эмес кылыптырмын, ушул жерде мындай туура эмес сүйлөптүрмүн деп эле минус жактарын эле көрө берчү да. Болбосо аябай жакшы коноктошту, биздин тууганыбыз болчу да. Анан коноктор кетип, коноктор сонун тостук десең дагы отуруп алып, мен ушул жерде мынтип сүйлөп коюптурмун, ушул жерде туура эмес кылыптырмын, ушул жерде мындай кылбасам болмок деп өзүн өзү уруша берчи. Болбосо аябай жогорку деңгээлде конокторду тосот да. Анан эмнени кылбасын ошол өзүн уруша берет да. Ушуну жада калса даже бирөө менен ушуп кетсе деле, жана мынтип айтсам болмок, мындай кылсам болмок, мындай кылсам болмок деп өкүнүп жашай берет да, жашоосунда өзүн уруша берет ар дайым. Бир нерсе бир аз ката кетирип койсо эле, сен келесосуң, жиндисиң деп өзүн уруша берет да. Это тоже не любовь к себе. Анан дагы бир мындай фраза да. Вы относитесь к себе так, как никогда не отнеслись бы к любимому человеку. Мисалы үчүн силер кимди жакшы көрөсүңөр? Жашоодо эң жакшы көргөн адамыңар ким? Балким апаңар же балаңар. Анан силер ошол эң жакшы көргөн адамыңарга кандай мамиле кылат элеңер? Ойлонуп көргүлө. Ал үчүн эмнени гана кылбайсыз, Ан үчүн эрте турасыз, ан үчүн иштейсиз, ан үчүн эң жакшы нерселерди аласыз. А эми сиздерге суроо, ошону өзүңөр үчүн кыласыңарбы? Вы сами себе это делаете? Же өзүңүзгө мындай эле мамиле жасап коесуңарбы? Боло берет деген. Келиңиздер, эми бул жерде аябай кызыктуу разбор болгон атат. Экранды окуйбуз. Бул жерде мен өткөндө Threads'тен ушундай постту окуп калдым да. Аябай кызыктуу экен. Орус тилинен баары эле түшүнсө керек. Келиңиздер, орус тилинде экен, окуп берейин. Мне 35 дейт. Айым жазып атат. По-моему, менин түшүнүгүм боюнча Казакстанда экен да бул айымчы. Я разведена, дейт. Сейчас мой ребенок живет у мамы, потому что я уехала работать в другой город. Живу в служебной квартире. То есть 35 жашта экен, ажырашкан экен, кичинекей баласы, апасы менен башка шаарда жашайт экен. Живу в служебной квартире. Начала встречаться с мужчиной 30 лет. Өзүнөн 5 жаш кичүү жигит менен жолугат экен. У него нет ни машины, ни собственного жилья, зарплата около 200 тысяч. Почти 8 месяцев он фактически жил у меня. Я поддерживала его, кормила, оплачивала наши походы в кафе, помогала переживать его финансовые трудности и аресты счетов. Түшүндүк, же которуп берейинби? Ал жигит 30 жашта экен, анын машинасы жок, үйү жок, эч нерсеси жок, анан айлыгы 200 000, ошо теңге сыяктуу го дейм. Бул сомго которсок бир 40 000 сомдой болуп калат да.
8 ай ошол айымдын үйүндө жашайт экен. Я его поддерживала дейт, кормила, ошол курсагын тойгузуп, ал айымчы өзү кафелерге бир жактарга барса бүт айым төлөйт экен да. Помогала переживать его финансовый трудности болуп атканда бүт ошо жардам берет экен да, колдойт экен. И жазып атат да, суроосучу: за это время я получила в подарок большого плюшевого медведя, недорогой кулон, клубнику в шоколаде, 2 букета цветов и несколько маленьких мягких игрушек. Ошол сүйлөшүп жүргөн кезде ушундай белектерди алат экен да. Медведь, там, игрушка, бир раз кулон дейт, клубнику в шоколаде дейт, гүл. Түшүнүп атабыз дейт, орусча эле окуй бергиле. Хорошо. Дальше. И вот думаю, обидно мне из-за подарков дейт, или из-за того, что в этих отношениях я больше чувствовала себя опорой, чем любимой женщиной. Келиңиздер эми ушуну разбор кылалы, разбор от психолога. Бул жерде эмнелерди көрүп атабыз? Азыр 1-2 мүнөт берем, өзүңөр да ойлонуп көргүлө. Как вы думаете, что происходит бул жерде? Чатка дагы жазсаңыздар болот. Что мы видим? Видим ли мы здесь любовь к себе? Ушуну окуганда кандай сезим болот атасыңар? Я разведена дейт. Башка шаарда жашайт, баласы башка шаарда апасы менен, бул жакта бир башка кишини багып жүрөт да, мындайча айтканда. Кандай сезимде болот атасыңар ушуну окуганда? Разбор кылбасаңыздар деле, просто чатка жазып койсоңуздар, кандай сезим болот атат силерде окуганда. Менин оюмча өзүн сыйлабастык дейт, чувство вины. Хорошо, дагы. Ким кандай сезим болду ушуну окуганда? Эч кандай өзүн сүйүү жок дейт. Дагы эмнени көрүп атасыңар? Мен азыр силерге өзүм разборумду берем, бирок ага чейин жазып кетсеңиздер. Что еще мы здесь видим? Апа ролунда болуп атат. Да, туура. В роли мамы. В роли мамочки, да, спасает, да, спасательство. Дагы ким эмнени көрүп атат? Особенно акыркы сүйлөмүн окусаңыздар. И вот думаю, обидно мне из-за подарков дейт. Или из-за того, что в этих отношениях я больше чувствовала себя опорой, чем любимой женщиной. Ким эмнени окуду? Азыркы учурда көбүнчө айымдар ушундай, ооба, тилекке каршы. Может, она боится потерять его? Да, тура. Что под этим лежит? Она его боится потерять. Что под этим лежит, как вы думаете? Жылуу сөз издеп, вот, жакындадыңар. Жылуу сөз издеп дейт, Ищет любви, да, мындайча айтканда. Өзүнө болгон сүйүү жок. И ошол сүйүүнү башка адамдан издеп атат. И ошол сүйүүнү алыш үчүн эмнеге гана даяр эмес. Ушул эркекти финансово багып атат, Ей не хватает любви, да, очень правильно. Ей хочется любви, да. И өзү да түшүнбөй атат да. Мунун даже суроосуна карасаңыздар, даже суроо жок да бул жердечи. Просто она не понимает. Она себя не понимает. Я вот думаю, мне обидно дейт из-за подарков, или что я больше себя чувствовала опорой, чем любимой женщиной. Айымдар, негизи эле аялдар, адамдар, несколько видов болот да. Ценная, да, баалуу. Самара Кеңешева айтмакчы, платная, бесплатная, анан еще и өзү баккан да. Сама, которая обеспечивает мужчину. Бул ошол үчүнчү түргө кирип кетет экен, То есть ошо сүйүүнү алыш үчүн она сама его обеспечивает. Давайте разбор, да? Из текста складывается ощущение, что женщина хорошо умеет быть опорой. То есть она умеет быть полезной, она умеет поддерживать, спасать, вкладываться, помогать, пережить трудности. Но возникает вопрос, умеет ли она также уверенно занимать место той, о ком заботится. Мисал үчүн элементарно эле жана биз сүйлөштүк го, умеем ли мы просить помощь, жардам сураганды билебизби, билбейбизби? Как вы думаете, ушул аял, ушул эркектен жардам сурадыбы же сураган жокпу? Мне кажется, она даже сама не понимает, что ей надо от этих отношений. Здесь нету контакта с собой, нету контакта со своими чувствами. Что я хочу, она даже не понимает.
Она не понимает, что она хочет любви, она не понимает, что она хочет поддержки. Она догадывается, бирок ошону даже түшүнбөйт да, не осознает. Она умеет быть сильной, она умеет спасать, она умеет защищать, да, быть опорой, но она хочет любви. Все, что мы делаем подсознательно, да, мы все хотим любви. Мен деле мисал үчүн баардык эле кыймыл аракетибиз ошол үчүн. Мы все хотим получить любовь башка адамдарданчы. Сураш деле оюна келбейт дейт. Ооба, сураш оюна келбейт. Она даже не просит. Давайте, дагы эмне бул жерде. Что мы видим? Нарушение баланса брать-давать. Брать не умею, давать умею. Бере алам, жардам бере алам, финанс бере алам, акча бере алам, алганды билбеймин, сураганды билбеймин. Это нарушение баланса брать-давать. Любой мамиледе баланс брать-давать болуш керек. Любой мамиледе ким менен болбосун, здоровые отношения — это там, где есть баланс брать-давать. Наверное, она ждет похвалы от него. Скорее всего, да. Жылуу сөзүнө зар го. Игнорирование своей потребности быть любимой. Без окудук, в приложениях мы читаем, мы видим, что она хочет любви, но она свою потребность игнорирует. Потому что у нее даже нет вопроса. Байкадыңарбы, даже суроосу жок. Она просто айтып атат и не понимает, да, что мне обидно. Дело не в подарках. Ал мен белек алган жокмун деп кайгырган жок да. Она хочет быть любимой, но ошону өзү да түшүнбөй атат, и ошону өзү дагы айтпай атат да. И не чувствует себя вправе хотеть эту любовь. Мына цитата. Я больше чувствовала себя опорой, чем любимой женщиной. Өзүн опора сезет, өзүн сүйүктүү айым сезбейт. И еще что я прочитала, это накопленная обида. Обидалар аябай көп. Өзүн сүйгөн адам эмне кылат? Давайте попробуем разобрать для себя, да? Өзүн сүйгөн адам, во-первых, обида топтобойт, Эгерде кандайдыр бир обида болсо, ошону айтат. Эгерде кандайдыр бир потребность болсо, ошону сурайт. Мисалы үчүн, я хочу вот это деп айта алат, Дальше бул жерде, что бы мы могли бы ей посоветовать? Конечно, без психолог катары эч кандай совет бербейбиз, бирок как можно было бы выйти из этого состояния? Давайте разбор кылабыз. Ей нужно признать свои потребности без стыда. Вот я хочу любви, и это нормально. И андан тартынбаш керек, это нормально. И еще, что такое быть любимой женщиной? Вот мисал үчүн, она хочет быть любимой женщиной, но что такое для вас быть любимой женщиной? Азыр ар кимибиз өзүбүзгө жооп беребиз. Что такое для меня быть любимой женщиной? Вот я хочу быть любимой женщиной. Это значит что? Какие мои потребности есть? Муну силер, мисал үчүн, башка адам аткарыш үчүн жок дегенде өзүңөр билишиңер керек да? Что это для меня? Может быть, получать подарки, может быть, получать похвалу, жылуу сөз, жылуу мамиле, балким забота. Кимдики кандай, ар кимдики ар кандай. Мисалы үчүн, бирөө мактаганды жактырат, бирөө мактаганды жактырбайт. Бирөө белек алганды жактырат, бирөө белек алганды жактырбайт. Ар кимдин потребности ар кандай. Ошондуктан биз өзүбүздү сүйүш үчүн өзүбүз эмнелерди жакшы көрөбүз, ушуну даана билишибиз керек. Что я люблю? Какая я? Я люблю цветы, или я люблю, например, когда мне покупают ужин, или я люблю, когда меня носят на руках, когда мне дарят подарки. Что я люблю? Что такое быть любимой женщиной? Я уверена, азыркы аял, разбордогу аял, она даже не знает, что такое быть любимой женщиной, что она хочет. Анын фокус вниманиясы эмнеге жылып кеткен. Что он хочет? У него какие трудности? У него сейчас жумушта кыйналып атат деп, она за него думает, ал өзүн ойлогон жок бул аял. Что я хочу деп ойлогон жок, туурабы? Дальше озвучить свои потребности. Эмне потребность бар экенин билгенден кийин ошолорду айтуу керек. Намек эмес, биз мындай көп кинолорду көрүп чоңойгонбуз да. Намек тыштап эле, анан күтөбүз, ждем принца на белом коне, да, как принцессы сидим, пусть он сам догадается деп. Это нездоровая позиция. Бизге эмне керек болсо, ошону сөз менен айтыш керек. Я вот это хочу, но при этом не требовать. Мону сен кылышың керек эмес, я бы вот это хотела деп айтканыбыз здоровый, да, отношения болот.
Далее, проанализировать свой сценарий, где еще я допускаю подобное отношение к себе. Бул азыркы разбор тууралуу. Бул айым, она уже ушундайдан өткөн. Это просто вот как бы факт. Я вам говорю как психолог. Бул эле эркек мындай мамиле кылган эмес. Мурунку дагы мамилеси разведена деп айтты. Балким мурунку күйөөсү да ушундай мамиле кылчу, балким андан мурун ата энеси мындай мамиле кылчу. То есть бул мындай кайталанып келаткан сценарий да. И бул өзүнө анализ кылыш керек. Эмне себептен мага баардыгы ушундай мамиле кылат? Может быть, я тоже где-то себе позволяю так относиться? Где я допускаю подобное отношение к себе? Дагы кимдер менен болгон мамиледе мага ушундай болуп атат. Анализдөө керек. Дальше учиться отношениям взаимности. Взаимность деген эмне? Ошол эле баланс брать давать, да? Мисалы үчүн мен сага жардам бердим, сен мага жардам бердиң. Любая дружба, любые здоровые отношения строятся на принципе взаимности. Мисалы үчүн сиз бир адамга бир нерсени бере берсеңиз, эч нерсени албасаңыз, это не называется здоровые отношения. Как начать любить себя и относиться бережно? Давайте мен мындай рекомендацияларды берейин. Өзүбүздү кантип сүйүп баштайбыз? Эң эле биринчи кадам бул начните замечать свои потребности. Менде эмне потребность болуп атат? Биз фокус вниманияны толук башка адамдардан өзүбүзгө өткөрүшүбүз керек. Бул эгоизм эмес. Бизди кичинебизден үйрөтүп койгонда, сен өзүңдү эле ойлойсуң, бир тууганыңды ойлобойсуң, мисалы үчүн, же ата энеңди ойлобойсуң. Сен башкаларды дагы ойлошуң керек. Ооба, башкаларды дагы ойлош керек. Бирок биринчи очередь биз өзүбүздү ойлошубуз керек. Негизи бул жашоодо бизди эч качан предавать этпеген, бизди эч качан тыштабаган, ар дайым жаныбызда болгон бир эле адам бар да, бул өзүбүз. Кандай кыйынчылык болбосун, кандай оор кырдаал болбосун, ар дайым бизде өзүбүз барбыз. Өзүбүздү жакшы көрүп жашашыбыз керек. Билесиңерби, мен биринчи жолу ушул сабакты көргөндө, Самара Кеңешман сабагын көргөндө аябай ыйлагам да, себеби мен отуруп алып жаңак терип аткам да ошол кездечи. Жаңак терип алып, наушник салып ушул сабакты угуп аткам. Азыр силер дагы көбүңөр эме кылып атпайсыңарбы? Бирөөңөр тамак жасап атасыңар, үй жыйнап атасыңар, потому что нету времени себе поставить время, вот сабакты көргөнгөчү, анан ушуну кылганча көрөйүн деп жасайсыздар да. Это нормально. Мен деле мурун ушундай кылчумун да. Анан аябай ыйлагам да. Оказывается, мен ушунчалык өзүмдү жакшы көрбөйт экенмин деп аябай кайгыргам да. Ошондуктан начните замечать свои потребности. Что я хочу? Что я люблю? Мага эмне жагат? Мен кандай адаммын? Өзүңүздөр менен өзүңүздөр таанышыңыздар. Фокус внимания на себе, өзүңөрдүн каалооңордо. Эгер кимде ким каалоолорду коюу деген эфирди көрө элек болсо, ошону сөзсүз көрөбүз. Ал жерде дагы аябай кызыктуу темаларды айтып берген ушул жөнүндө тереңчи. Я тоже уже анализирую дейт. Мен еще полный айтып бүтө элекмин азыр, шашып ушул эле жетишпей калбайын деп бат-бат өтүп кеттим да, азыр дагы айтып беремин. Так, уважительный диалог с собой, өзүбүз менен аябай сыйлуу мамиле кылабыз да, өзүбүздү урушпайбыз, өзүбүздү шаштырбайбыз. Мен мурун кандай кылчумун азыр айтып беремин, өзүңөрдү балким тааныйсыңар. Душка түшөбүз го, душка түшөбүз дагы, анан душка чыккандан кийин мурун мен мамам айтырчы да, душка ким түштү, там полду жууп койгула артыңардан деп айтчы да. Эми бул жаман деле нерсе эмес. Мама слушает меня. Жуунуп чыккандан кийин этот полду жууп койгула дейт да, пол таза болсун, анан ваннаны тазалап койгула дейт да. Анан мен ошого ушунчалык көнүп калыптырмын, что мен уже для меня это тревожно стало, да. А мен душтан чыгып эле, кийинбей, жуунбай, таранбай эле сразу пол жууйт элемин да. Шашып ушу пол жууп, анан ваннаны жууп, анан чыгып, анан өзүм тарачымын да. Мама что-то в чат пишет. Мама күлүп атат. Ушинтип тарбиялап койгон экен да, эми чистоплотный, таза болсун деп үйрөткөн, бирок ошол эле кезде мен, оказывается, ушунчалык мындай кээде унутуп каласың да, кээде ваннадан чыгып туруп, анан кетип каласың, анан кирет мама, анан айтат, полду душка ким түштү, полду жуубайсыңарбы деп урушкандан чуркап барып пол жууп, анан мен эмнени үйрөнүп алдым, мен душтан чыгып эле, кийинбей эле полду жууп баштайм да, анан уже бул мага адат болуп калган. Анан жуунуп атканда эле уже ошону ойлойм да, азыр чыгып пол жууш керек деп.
Анан курганбай арчынбай эле ошо пол жууп дайыма ушинтип жүрө берчүмүн да. Анан Самара Кеңешева айтат да, ким өзүн душка түшүп атканда да шашып душка ким түшөт дейт. Это тоже я была, да. Мени билбейм ким шаштырчу, бирок мен ушунчалык шашып ушуп душка түшчүмүн да. Суу мындай рахат алып, өзүмө мындай бальзам коюп, маска коюп, 5 мүнөт шашпай, өчүрүп коюп, түшкөндүн ордуна мен шашып ушуп душка түшүп, чыгып эле полду жууп туруп эле анан бат чыга калчумун да. Мени эч ким шаштырбайт болчу. Билбейм негедир ушунчалык эме тревога да, булчу тревога. Азыр балам ыйлап калат же кайненем урушат деп эле үйдө эч ким жок болсо деле ушул адат менде калыптыр да. Душка бат түшөм дагы, анан чыгып туруп полду жууп туруп эле бат. Анан кийин мен ушул сабакты көргөндөн кийин ал айтат да, Самара Кеңешева, душка шашпай түшкүлө дейт да. Никуда не торопитесь. Кофе ичип атасыңар, кофе ичкиле, шашпагыла. Дагы бир менин таанышым бар эле. Чай ичкенде шашып кетет эле да. Шашма адамдар барбы? Негизи ушу шашма адамдар тоже замедляться эткенди үйрөнүш керек да. Шашма адамдар булар кандай, мисалы үчүн чай ичип атат, анан бирөө келгиле туралы жылалы деп калса, чайын ичип бүтпөйт дагы, анан таштап туруп эле шашып кетет да. Чынында бул 1-2 мүнөт эч нерсени чечпейт. Бул биринчиден, экинчиден бул азыр чыкканда деле сразу адамдар кетип калбайт, 10 мүнөт, 5 мүнөт баары бир турат. Бирок антсе дагы жүргүлө турдук дегенде уже мол жерден чай өтпөй калат адамдыкычы. Мол жерине туруп калат дагы, анан иче албай калат уже. Турдук дегенден кийин чайын тыштап койгон адамдар барбы? Мен ушундай бир таанышым бар болчу. Давайте кеттикпи десең эле все, чай ичпей койчу да. Анан айтасың да, ой, эми чайыңды ичип бүтчү, анан кетесиң. Жок, уже дальше кетпей атат, чай өтпөй атат дейт да. Ушундай адамдар бар. Бул эмнеден болот? Кичинекей кезинде шаштырып, мисалы үчүн ата-энелер урушуп койчу да. Эмне отурасың, тур бол, мындай кыл деп урушуп койсо, уже мындай жаттап калат да, уже опасность болуп калат. Ичип аткан чайын уже иче албай калат андай адамдарчы. Это тоже не любовь к себе. Ушундай майда нерселерден башталат. Ошондуктан эч жака шашпайбыз, душка түшсөңөр шашпай түшкүлө. Анан мен кийин ушу полду жуубай деле калдым. Азыр мен душка чыгам, түшөм, чыгам, кийинем, ошо мен кетем, ошо мен пол ошо ойдон калат. Зато мен чыгып өзүм чачымды кургатып, музыка коюп, рахат алып жуунам да. Любовь к себе проявляется в мелочах. Ай кызым, жалаң эле мени айтып атасың дейт. Эми жакшы мисал болсун адамдарга, элдер өзүн тааныйт да. Так мамамды жамандаганда деле эмес го. Анан башка кимди айтайын, мамамды айтпаганда. Жашоодо мындай майда нерселерден рахат алганды үйрөнүш керек экен да. Это все любовь к себе. Мисалы үчүн даже там мамамды айтпай эле коеюн, эми просто кийин деле өзүм негедир ушундай бир адатым, может мен өзүмдүн кыялым ушундайдыр, бир нерсе кылгандан шашчумун да. Өзүмдүн мындай чачымды тарап, укладка кылгандан тоже аянчумун. Бир жака барганда мындай жасанып, укладка кылып баргандын ордуна бат эле даяр болуп калчумун да. Жолдошум жүр бир жака барабыз десе эле автоматтык түрдө эле даярданып эле кийинбей эле чалабыла эметип эле машинага отуруп калчумун да. Болбосо ал 10 мүнөт деле, 20 мүнөт деле, 30 мүнөт деле күтсө болот да, турабы? Ал кийин көнүп калат экен ушинтип. Бул бат кийинет деп туруп эле шаштыра берет да ан сайынчы. Ошондуктан шашпайбыз эч жерге. Өзүбүзгө уход кылабыз, кам көрөбүз өзүбүздү. Крем коебуз, даже крем койгондочу, мисалы үчүн азыр я покажу. Крем коюп атканда дагы мен денем аябай кургак да. Анан денем кургак болгон үчүн крем көп колдоном. Анан кургак болуп калганда кремди коюп туруп эле мынтип эле бат коюп туруп эле унутуп калам да. Азыр болсо мен крем койгон, это тоже өзүнчө бул ритуал мен үчүнчү. Мен өзүмдү ушунчалык карасаңар, вот, посмотрите да. Шашпай, өзүмдү сылап крем коёмун. Даже это любовь к себе. Азыр мисалы үчүн мен көргөн адамдар айтат да, ты себя очень любишь депчи. Мен үчүн бул комплимент. Шашпай, өзүбүздү сылап, өзүбүзгө мындай жакшы мамиле кылабыз. Даже дене аркылуу деле өзүбүзгө сүйүү берсек болот. Денебизге крем коюп атканда эч жака шашпайбыз. Оюбузда аны кылыш керек, муну кылыш керек деп шашып ушуп койбостон,
өзүбүздү мынтип жакшы көрүп сыйлап эметкен кандай сонун, бул да өзүнчө бир ритуал. Дальше отдыхать без чувства вины. Бул аябай тоже маанилүү нерсе, себеби биз эс алганда өзүбүздү аябай күнөөлүү сезип кетебиз. Барбы ошондойлор? Мамамды айтпай эле коеюнчу азыр дагы. Чатка жазбасын. Башка адамдарды мисал келтирип айтайын, эс алса эле өзүн күнөөлүү сезип кетет. Бир жакка барса, эс алууга барса, мынтип тикенекте отургандай болуп эле ушундай тревожно отурат. Эс алуудан рахат алыш керек. Биз иштейбиз, бүт нерсени кылабыз, баарыбыз эле, менин оюмча бул эфирди көргөн адамдар баары эле мындай окшош болот да. Аракет кылышат, башкалар үчүн кызмат кылышат. Эс алганда дагы качественно эс алабыз. Адам, знаете, вот важно не сколько часов он спит. 10 саат уктаса деле, мындай эс албай уктаса болот да, а можно поспать меньше, но при этом качественно. И эс алганда дагы көп, мисалы үчүн бир жумага эс алганы кетебиз, бирок эгерде биз ошо бир жума тревожно эс алсак, жакшы качественно эс ала албайбыз. Эгерде ага караганда бир күн өзүбүздү урушпай, өзүбүздүн жайыбызга коюп, жакшы рахаттанып эс алсак, аябай качественно эс алабыз. Аябай көп энергия алабыз ушундай эс алууданчы. Ошондуктан эс алганда ушул сөздөрдү эстеңиздер. Я имею право отдыхать деп өзүбүзгө жакшы мамиле кылабыз. Мисалы үчүн элестетиңиздер, силер өзүңөр эс алып атканда, балким урушкуңар келип кетсе өзүңөрдү элестетиңиздер, бул кичинекей кызыңыз же кичинекей балаңыз көп иштеп турган эс алууга барса, анан ошол жерден сарсанаа болуп атат да, мен эс алып жүрөм депчи. Сиз ага жакшы эс алып келсин деп тилейсиз да турабы? Ошондой эле өзүңүзгө дагы ошондой тилеңиздер да. Научитесь не торопиться, заземляйтесь. Вот мен айткан нерсе, тамак жеп атканда эч жака шашпай, тамактын даамын көрүп, телефондорду өчүрүп коюп, эч ким менен сүйлөшпөй, рахат алып жеңиздер да. Мен мисалы үчүн айылда жашап жүргөндө бизде балкон бар болчу, экинчи этаждачы. Ушунчалык кооз да, экинчи этажда жашайбыз, анан ушул экинчи этаждан көл көрүнөт. Элестетип атасыңарбы? Мындай сонун бак дарактар, анын ар жагында көл. Анан көлдүн цвети күндө ар кандай да. Бир ойгонсоң мындай сюрприз, күндө турасың, бир карасаң көк-мөк, бир күнү карасаң изумрудный, бир күнү карасаң аябай башкача бир зеленый цвет, бир күнү серый, күндө башкача. Мен ойлочумун да, эртең мен эрте туруп, ушул жерде йога кылгым келет депчи. Бирок мен чын айтайынбы, 6 жыл жашадым Ысык көлдө, бир да жолу ошол жерде чыгып алып йога кылган жокмун да. Это тоже не любовь к себе. Но при этом ал жер шамал, анан желе болуп калчу да, паутина, постоянно паутина болуп калат. Себеби ал жерде чиркейлер көп, анан чиркейлерди жеп, пауктар келет дагы, анан бат эле желе болуп калат. Мен ал жерди бир жылда эмес, бир айда бир жолу генерально тазалачумун да, жууп. Мен эле эмес, кээде кайненем, кээде мен, кээде кайнежем, кээде жумушчулар чакырып деле жыйнатабыз. Биз ушул балконго кызмат кылабыз, өзүбүз ошол балкондон рахат алганга вакытыбызды аяйбыз да, өзүбүз үчүнчү. Кээде ойлоп калчумун, ушул жерге отуруп алып, китеп окусаң кандай сонун деп туруп, аны да кылбайбыз. Ойлойм, кээде ушул жерге отуруп алып чай ичсек кандай сонун деп. Просто вот ушинтип шашма кыялым бар болгон үчүн ошол жерге отуруп чыгынгандан ошенткен жокмун да, представляете? Конечно, мен азыр башкачамын. Азыр мен өзүмө кандай эмне кылгым келсе ошону кылып жашаймын да, рахат алып, майда чүйдө эле нерселерден рахат алганды билемин. Китеп окугум келеби, китеп окуйм. Если хочу, эс алгым келеби, эс алам. Бир жака баргым келеби, барам. Мен буга жетишим керек, тиге жетишим керек деп эле мындай белка в колесе болуп жүрө беребиз. Заземляться не умеем, өзүбүз үчүн жашаганды билбейбиз. Я уверена, силердин деле үйүңөрдө уютный жерлер бар, өзүңөргө жаккан, приятный жерлер бар да, же мисалы үчүн кресло, же бир уголочек. Өзүңөргө кофе же чай жасап алып, күндө бир мисалы үчүн 5 мүнөт вакыт болсо дагы өзүңүзгө бөлүп ритуал жасаңыздар. Это тоже любовь к себе. Эч ким сизге тийишпесин, эч ким сиздерге сүйлөбөсүн ошол кезде. Анан бирөө чакырса же телефон чалса чуркап барып жооп бере калбастан, жок, нет, подождите, это время для себя деп өзүңөргө ошондой вакыт бергенди үйрөнүңүздөр.
А вот менде ушундай болчу. Мисалы үчүн күндүз уктасам же даже кечинде уктасам, всегда звучный. Мен телефонума эч качан беззвучный койчу эмесмин. Только звучный менен уктачумун да. Вдруг мага бирөө жазып калат, вдруг мага бирөө чалып калат, вдруг мен бирөөгө керек болуп калам да. А ошол эле кезде байкап көрсөңүздөр, мен эсе алып атканда мен уктаганым мага керекпи же керек эмеспи? Мага эмне көбүрөөк маанилүү? Бирөөгө шашып ушуп жооп бере калганым маанилүүбү же жакшы качественный эс алганым маанилүүбү? Я всегда сплю с включенным телефоном и телефоном жанымда, да, а мен уйкум аябай ушунчалык этип чуткий, да. Мен телефонду уксам эле сразу ойгоном. Анан анда дагы алып туруп, мен уктап аттым эле, анан жооп берем деп айтпайм да, сразу жооп берип, эмне керек болду? Ал бул хорошо, азыр жөнөтөм деп, важный эмес нерсе болсо деле жооп бере берем да, ушундай адаммын почему-то. Анан кийин мен ушуну практика кылып баштадым да. Уктап атамынбы? Все, значит, мен өзүмдүн мындай срочный жумуштарымды бүтүрдүм, беззвучныйга коемун, анан уктаймын. И ошондо мен качественно уктаймын да. А болбосо мындай неважный деле смс келсе, мен ойгонуп кетем дагы, анан эмне болуп атат деп. Ошондой. Анан еще дагы кийинки симптом, научитесь оставаться собой наедине. Кээ бир адамдар жалгыз калгандан коркушат да. Коркушаттан дагы мындай жалгыз жүргөндү билбейт. Алар мисалы үчүн бир жерде жалгыз калабы, сразу все бирөөгө чалып баштайт, же бирөөнү кел деп айтат, же конокко чакырат, же бир жака барат, же кино коюш керек, же мындай жалгыз үйдө отура албайт да. Анан ал ойлойт да, мисалы үчүн, это не любовь к себе деп түшүнбөйт, аны просто думайт, что мне скучно депчи, же убактым аз, мен там бирөө менен жолуга калайын деп ойлойт. А на самом деле ал өзү менен жалгыз калгандан коркот. Себеби он себя не любит. Ушундай себеп. Мен да ушундай болчумун. Мен мурун айылдан Бишкекке келгенде биздин үйүбүз бар болчу да. Үйүбүзгө келебиз, анан 2 балам бар ал кезде. Бир да кеч бош отурбайт элем да. Все, мамамдарга барам, же досторум менен жолугам, же тияка барам, бияка барам. Аны ойлочумун да. Ну, конечно, мен эми Бишкекке 2-3 күнгө эле келсем, бирөөлөр менен жолугуп убакыт өткөргөн жакшы да деп, мен как раз ошол кезде ошол китепти окуп калдым эле да. Если вы не умеете с собой наедине оставаться, значит, вы себя не любите деген окуганда аябай мол жериме кирген да. Чын эле мен өзүм жалгыз балдарым менен мындай калганды, оказывается, не люблю депчи. Мен ал кезде жолдошум көп иштечи, ал бизди үйгө алып келип таштайт дагы, анан өзү башка там встречаларга же жумушка кетип калат эле. Анан мен үйдө жалгыз калгандан ушунчалык не хотела. Анан ар дайым келген сайын эле бир жака бара берчүмүн да. Анан ошол күнү окуганда аябай мол жериме ушунчалык кирди да. Я, оказывается, тоже я не умею наедине с собой оставаться. Ким өзүн тааныды? Кто не умеет наедине с собой оставаться? Ким жалгыз киного барбайт, прогулкага жалгыз чыкпайт, жалгыз тамактанбайт? Ким жалгыз мынтип свободный вечер өзү менен өзү өткөрбөйт? Это тоже не любовь к себе. Ошондуктан сиздерге тапшырма, практика. Чаще ходите в кино, өзүңөргө жаккан кино. Мисалы үчүн бир киного барыңар келип атабы, анан элдин баарын чакыра берет. Жүр менен барып келчи бул киного дейт. Анан жок, мага ал кино жаккан жок же, мен ал кинону көрдүм десе, все деп барбай коет да. Анда барбайбыз деп. Или мисалы үчүн ал жалгыз отуруп бир нерсени кылгысы келди, анан бирөө чакырып калса эле, все, планын сразу өзгөртүп жиберет да. Да, лишь бы с тобой куда-то пойти. Достору чалып, мындай кылалы десе, да, давайте деп өзүнүн пландарын өзгөртүп туруп эле, ал кезде мисалы үчүн мен китеп окуйм деп пландаштырып койду дагы, анан башка бирөө чакырса, все деп туруп эле пландарын баарын таштап туруп эле өзгөртүп кетип калат да. Он предает самого себя. Понимаете? И надо научиться, мисалы үчүн, бир нерсени пландаштырдыңарбы, ошону аткарасыңар. Мисалы үчүн, сами себе пообещали, мен баняга барам, мисалы үчүн. Кээ бир адамдар баняга барганды жакшы көрөт, Анан баняга ким менен барам деп издей берет да. Ой, там апам менен барам, же кызым менен барам, же досторум менен барам, а өзү жалгыз баргандан мисалы үчүн барбайт да. Сам для себя не хочет. Анан жүрө берет барбай. А вот если ты хочешь, если ты любишь, бар да өзүң жалгыз турабы. А мисалы үчүн макул ушунчалык баргысы келди, пландаштырып койду, ошол күнү барам деп. Анан ошол эле күнү башка бирөөлөр башка жака чакырып калса, все, өзүн өзү отмена кылат дагы, анан ошо башка адамдар менен кетип калат. Это тоже не любовь к себе. Если вы что-то себе пообещали, не меняйте свои планы. Запланировали поспать, поспите. Да,
башка адамдардын компаниясын өзүнөн артык көрөт, түшүнүп атасыңарбы? Мен азыр балким неприятный вещи говорю силерге, жакпаган нерселерди айтып атам, бирок ошону сезишиңер керек да. Учитесь быть для себя самым интересным, близким человеком. Дальше. Перестать сравнивать себя с другими. Башка адамдар менен салыштыра беребиз. Это тоже не любовь к себе. Бул мындай ийгиликке жетти, бунун машинасы мындай, бул тигиндей, бул андай, мындай деп салыштыра беребиз. Ушуну токтотуш керек. Дальше. Спрашивайте себя не только, что я должна и чего я хочу, но и чего я хочу. Биз баарыбыз билебиз, мен эмнени кылышым керек. А что я хочу билбейбиз. Ошондуктан жана каалоолор жөнүндө эфирди көрөбүз обязательно. И биринчи эфирди да көрсөңөр болот. Практикум по целям. Ал жерде өзүбүзгө максат койгонбуз. Бул сабакты көптөр YouTube'дан да көрөт экен. Эгерде YouTube'дан көрсөңүздөр, ошол жерде плейлистте башка видеолор бар. Эгерде жок болсо, мага жазып койсоңуздар болот. Я вам дам доступ. Эми болсо практика письмо. Давайте азыр 5 минут, 10 минут практика кылабыз. Все берем с собой ручки и тетради. Давайте 1 минуту дам. Ручки и тетради принесите. Азыр өзүбүзгө письмо жазабыз. Мен да жазайынчы, я тоже хочу написать. Так. Вот еще, да, бир признак айтайынбы? Өзүнө мындай сонун красивый блокнотторду сатып алат дагы, анан ошолорду колдонбойт. Ким бар сатып ала берет, сонун блокнотторду покупает и не пользуется. Вот сейчас эгерде ким ошондой кылган болсо, сейчас берите самый красивый блокнот и ручку и жазабыз. Мен да мурун ошондой красивый блокноттор толтура алчу, жаңы ойдон тура берчи. Азыр мына карасаңар, толтура блокнотум бар, баарын жазып чыккам. Вот у меня сейчас вот такая красивая тетрадка. Ушуга жазам. Сюда я свои цели пишу. Могу блокнотум бар болчу. Жаңы ойдон тура берчи да. Муну эми балдар сызып салбадыбы. Жаңы ойдон тура берчи. Мне было жалко сюда писать. Самой себе жалко, да? Понимаете? Мен ошондоймун дейт. Анан красивый көйнөктөрдү сатып алабыз, тоже кийбейбиз, или красивый сонун духилерди, косметикаларды алабыз, кымбат, колдонбойбуз. Бирөөгө подарок этип салабыз, ким ушундай. Сонун идиштер кимде бар? Сонун идиштер сатып алат дагы, анан только конокторго дейт алардычы. Балдары ал менен ичсе урушат. Ичпе бул конокторго деп. Или сонун постельный бельелор сатып алган коноктор үчүн, өзү үчүн эски буску постельный бельелорду колдонот. Мен азыр андай кылбайм. Мен азыр билесиңерби, самый лучший постельный белье сатып алсам, биринчи өзүмө коюп алам да. Эми меникине коноктор эле келбейт, жатып калчудай бир азыркы кездечи. Бирок все равно в первую очередь я себе делаю. Мен точно ушундаймын дейт. Да. Самое лучшее гостям, а себе на последнее место, да? Мен азыр үчүн вот постельный белье жаңысын сатып алдымбы, өзүмө коюп коем дагы, анан өзүмдөн калган постельный бельелорду алып коем. Коноктор келсе ушуга жатат депчи. Анан өзүм үчүн азыр мисалы үчүн постельный вот эстедим. Мен мындай кылчумун мурунчу. Коноктор келет деген постельный бельену үтүктөчүмүн. Үтүктөп туруп бүктөп коем да. Өзүбүзгө деген постельный бельену үтүктөбөй эле салып койчумун да. Анан бир күн жолдошум көрүп айтып атпайбы? Чё ты башкалардыкын гладишь дейт, биздикин не гладишь. Мен айтам, биз жатып кайра эле бат эле эметип коебуз да, коноктор келгенде приятно же десең. Ал айтат, тебе самой неприятно дейт. Мындай глаженный, таза бельего жаткан дейт да. Анан мен ойлонуп туруп, эми өзүбүз го десек, өзүбүздү биринчи орунга коюшубуз керек деп. Ушу көп нерсени мен жолдошумдан да үйрөнгөм. Он себя очень любит. Азыр болсочу мен өзүмдүн кийимдеримди даже үтүктөймүн. Просто потому что я так хочу, мне приятно. Мурун балдарымдыкын үтүктөп, өзүмдүкүн үтүктөбөйт болчумун. Азыр мен өзүмдүкүн в первую очередь глажу. Көрдүңөрбү? Вот это здоровые отношения к себе. Это эгоизм эмес. Мен өзүмдү биринчи орунга койгонум, это не эгоизм. Өзүмө самое лучшее покупаю, это тоже не эгоизм. Так, эмнени айтып, все, давайте взяли
Ичине алаксып кеттим окшойт. Взяли тетрадь, ручку. Азыр өзүбүзгө письмо жазабыз. Мен өзүмө блокнот таппай атам азыр. Подождите. Азыр бир музыка коем. Музыкаңыз угулуп атат же угулбай атат деп айтып коюңуздар. Эл үчүн эле жашап жүргөн окшойбуз, ооба. А пора жить для себя. Так. Мага весенний вальс жагат. Это Шопен. Сейчас я поставлю. Угулуп атабы, угулбай атабы? Плюс жазабыз, пожалуйста, чатка. Музыка угулуп атабы, угулбай атабы? Себеби зумда угулбай да калышы мүмкүн экен да. Плюс, хорошо. Музыку слышно, меня слышно, да? Biraz кичирейтип коеюн. Давайте, пишем письмо. Өзүбүзгө кат жазабыз. Кандайсың, Аида? Салам, Аида. Мен орусча жазат болушум керек, себеби мен орусча өзүмө удобныйраак да. Кимге кандай тил болсо удобно. Ой, кимге кандай тил удобный болсо ошол тилде жазат. Өзүбүздөн кечирим сурайбыз. Өзүбүздү тандабаганыбыз үчүн. Письмо любви. Сүйүү каты. Өзүбүздөн кечирим сурайбыз. Өзүбүздү тандабаганыбыз үчүн. Башка адамдардын потребностьтарын өзүбүздүкүнөн жогору койгон үчүн. Азыр ким кат жазбай аткан болсо, вы тоже себя сейчас не любите. Сейчас пусть весь мир подождет, өзүбүзгө өзүбүз кат жазабыз. Тамагыңарды токтоткула, уборкаңарды токтоткула. Ким өзүнө начар мамилеге макул болуп жашады. Ошон үчүн кечирим сурайбыз. Өзүбүздү канча жолу предательство кылдык. Бир чечим чыгарабыз, анан кайра эле ошого каршы барабыз өзүбүз эле. Мен мындан ары өзүмдү жакшы көрөм дейбиз дагы, кайра эле мурдагыдай жашай беребиз. Мен мындайды чыдабайм дейбиз дагы, анан кайра эле чыдап жашай беребиз ошол нерсени. Өзүбүздөн аяйбыз. Башка адамдар үчүн жашайбыз, балдар үчүн, ата-энелер үчүн. Как они хотят, а не как мы хотим. Өзүбүзгө ыраазычылык айтабыз. Мен сага ыраазымын.
жүрөгүбүздү канча жолу ооруттук, башка адамдарга оорутканга жол бердик. Өзүбүздү аяган жокпуз. Почему я плачу? Потому что такие эмоции поднимаются. Аябай жакшы ыйласаңыз, мен да ыйлагым келип турат. Өзүбүзгө сөз беребиз. Мен жүрөгүмдү мындан ары оорутпайм. Башка адамдардын критикасына жүрөгүмдү оорутканга жол бербейм. Өзүмө кам көрөм. Өзүмө эң жакшы мамилени талап кылам. Сурайм. Жасайм өзүм ошону. Өзүмдү биринчи орунга коем. Өзүбүздү өзүбүз урушканыбыз үчүн. Сөз беребиз, обещаю. Заботиться о себе. Выбирать себя. Не слушать других, критику других. Любить себя. Не предавать себя. Не соглашаться на плохое отношение к себе. Радовать себя. Относиться к себе как к самому любимому человеку. Кандайсыңар, жазып бүттүңөрбү? Ким жазып бүтө элек болсо уланта берсин. Жазып бүткөндөр плюс коюп коюңуздар чатка. И аяк жагында мен мынтип жазып коюп турмун да. Любовь к себе — это тоже отношение. Мисалы үчүн биз ата-энебиз менен, жолдошубуз менен мамилебиз бар да, анан ошону как улучшить, кандай кылганда жакшы болот, мен ага тартынсам кандай болуп калат деп дайыма ойлонобуз, а эми өзүбүз менен өзүбүз дагы мамиле курганды үйрөнөбүз. Өзүбүзгө болгон мамиле бул дагы мамиле. Бунун дагы үстүнөн иштейбиз, ушунун да үстүнөн аракет кылабыз. Маани беребиз, улучшаем, да, отношение к себе. Это тоже отношение, это тоже работа. Жазып бүттүк, дейт, ыйлап бүтпөй атамын, дейт. Да. Хорошо. Анан бизде мен эстеп кеттим, на танцах, да, есть этот, танцыга барам да менчи, анан ошол жерде күндө бүткөндө бир жакшы эме бар, техника бар да. Бүткөндө эле этот, анан тренер нас заставляет деп айтат, себя обнимите дейт да, өзүңөрдү кучактагыла. Я себя люблю, я молодец деп айткыла дейт да.
жаңы барганда аябай бир кызыктай болчу да, ушунукенчи. Өзүңдү өзүң кучактаган, анан вслух это сказать. Мен байкайм, жаңы келген кыздар да ушинтип айта албай эле ушинтип тура беришет да. Анан ана говорит, айткыла, прям вслух айткыла деп. Мен уже көнүп калгам тоже каждый раз. Я себя люблю, я себя молодец. Өзүбүздү өзүбүз мактайбыз, өзүбүздү өзүбүз жакшы көрөбүз, өзүбүздү өзүбүз кучактайбыз. Это нормально, это надо делать каждый день. Ну хорошо, давайте. Чатка эмоцияларыңарды жазып койсоңуздар болот, кайтарым байланыш. И будем потихоньку заканчивать. У меня впереди еще один эфир. Эми орус тилинде өтөм, не ушуну? Так. Кто хочет, можно с микрофоном. Хорошо, анда кийин чатка жазып койсоңуздар болот. Давайте сабакты аяктайбыз. Жакшы туруңуздар. Всех люблю, всех обнимаю. Всем хорошего дня. Всем любви, все любим себя. Чоң рахмат, дейт, рахмат. Сонун эфир болду. Сиздерге да рахмат. Убактыңарды бөлүп, өзүңөр үчүн, для своего развития, да? Аракет кылып келгениңер үчүн. Да, Айгүлайым. Да, саламатчылык. Болот. Кандайсыз атыр жеңе? Айда кандайсыңар? Эфир үчүн рахмат. Мен да акыркы жылдар ушу психология аябай кызыгып атам. Аябай сонун эфир болду. Рахмат Айда. Чексиз ыраазычылык билдирем. Ишиңе ийгилик келек. Рахмат сизге дагы. Айгүл жеме окшойт, э? Айгүл эжекен. Всё. Хорошо, жакшы туруңуздар. Всем до свидания. Всем хорошего дня. Всех обнимаю еще раз. Запись тут